Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кандай? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Ден соолугуңар жакшыбы? Бүгүнкү сабагыбыз геометрия. Темасы көлөм жөнүндө түшүнүк. Көлөм жөнүндө силер 9 класста таанышкансыңар. Ооба, бүгүнкү сабакта мейкиндиктеги ар кандай телолор көлөмгө ээ болот. Алар мейкиндикте телолорду силер билесиңер. Алар параллелепипед, призма, пирамида, кесилген пирамида, конус, кесилген конус, цилиндр, шар жана башкалар. Көлөм деген эмне өзү бул? Көлөм бул чоңдук. Ал чоңдук болгон үчүн аны өлчөөгө болот. Өлчөөчү нерсенин бирдиктери бар, өзүңөр билесиңер. Өлчөө бирдиктери миллиметр куб, сантиметр куб, дециметр куб, метр куб, километр куб, литр жана башка жана башка. Математикада белгилер, тамгалар сүйлөйт, билесиңер. Ошондуктан көлөм деген сөздүн ордуна латындын в тамгасы колдонулат. Жана бул көлөм деген чоңдук терс эмес сан. Мисалы, бизге тик параллелепипедтин көлөмү 660 сантиметр куб дейли. Мисалы, тик параллелепипедтин көлөмү 60 сантиметр куб. Бул эмне? Бул деген тик параллелепипедтин ичинде жактары 1 сантиметр болгон 60 кубик бар. Же батат дегенди билдирет. Мына чиймеде көрүп турасыңар өзүңөр. Көлөмдүн мааниси эмне экендигин. Эми көлөмдүн касиеттери бар. Биринчи касиети, мисалы, мына барабар телолорду көрүп турасыңар. Барабар телолор барабар көлөмдөргө ээ болушат. Экинчи касиети. Эгерде, мисалы, тело бир нече бөлүктөргө бөлүнсө, чиймеде көрүнүп тургандай, мына үй 2 мейкиндиктин телосунан турат. Демек, анын көлөмү бөлүктөрдүн көлөмдөрүнүн суммасына барабар. Эми ушул касиеттерди пайдаланып, төмөнкү көнүгүүнү чыгарып көрөлү. Китебиңерди ачсаңар, китебиңерде 35 параграфтын номер 1-си. 2 көп кырандык берилген. F1 жана F2. Ушул биринчисиде, ушул 2 көп кырандыктары кесилишпегенде, алардын биригүүсүнүн көлөмү эмнеге барабар? Экранда көрүп турганыңардай, мына 2 призма турат. Анда булардын көлөмү экөөнүн көлөмүнүн суммасына барабар. Ошондо 30 сантиметр куб. Ушул эле эсептин экинчисине карайык. Эгерде F1 көп кырандыгы F2 көп кырандыгынын ичинде жатса, мына чиймеде көрүнүп турат. Анда алардын көлөмү канча болот дейт? Анда алардын көлөмү 24 сантиметр куб болот. Жообу 24 сантиметр куб. Китебиңердеги номер 2 эсепти карагыла. Бардыгыбыз китебибизди карадык. Эгерде бир курулуш кирпичинин көлөмү 1800 сантиметр куб болсо дейт, 10.000 кирпич коюлган дубалдын көлөмү канча болот? Кирпичтин арасына коюлган аралашма ал көлөмдө 15%га чоңойтору белгилүү болсо дейт. Экранга карадык. Мисалы, бир кирпичтин көлөмү 1800 сантиметр куб болсо, анда 10.000 кирпичтин койгондогу көлөм алардын көбөйтүнүсүнө барабар. 18 миллион сантиметр куб. Же 18 метр куб болот. Эми эгерде ушул жалаң кирпичтерден турган дубалдын көлөмү 100% түшсө, алардын арасына аралашманы куйганда, аралашмалар коюлганда
15%га жогорулай турган болсо, анда жалпы дубалдын көлөмү 115% болсо. Анда жалпы дубалдын көлөмү x 18 көбүйтүү 115 бөлүнгөн 100 барабар 20,7 метр кубка. Же болбосо тегеректей турган болсок, мисалы, бирдикке чейин анда 21 метр кубка барабар болот. Китебиңердеги 3-чү мисалды караңларчы. Кубтун көлөмү 12 дециметр куб дейт. Кубтун көлөмү 12 дециметр куб. Кубтун карама-каршы грандарынын дейт. Жеганалдар аркылуу өткөн тегиздик аны кандай бөлүктөргө бөлөт? Ар бир бөлүктүн көлөмүн тапкыла дейт. Чимеден көрүп турасыңар муну. D1, S1, S граны менен A1, V1, V граны карама-каршы грандар, жеганалдары D, S1, A, V1 аркылуу өткөн тегиздик чимеде көрүнүп турат. Карасаңар, демек кандай бөлүктөргө бөлүнүптүр? Барабар бөлүктөргө бөлүнөт экен, а? Анда бөлүктөрдүн көлөмү 12 дециметр кубту 2ге бөлгөнгө барабар. Демек 6 дециметр куб болот. Эми балдар, үйгө тапшырма. Ушул эле китебиңерде параграф 35-ти дагы бир сыйра жакшылап окуйбуз. Номер 5-чи эсепти карап көргүлөчү көнүгүүдө. Эмне деген экен? Кубтун кыры Ага барабар дейт. Анын кырын 3 эсе чоңойтсок, анда көлөмү кандай өзгөрөт дептир. Кубтун кыры мурда А эле. 3 эсе чоңойткондо канча болот? 3А болот, э? Демек, экөөнүн тең көлөмүн тапсаңар, канча эсе чоңойгону келип чыгат. Номер 7-ни карадык. Кубтун кыры 20 сантиметр. Экинчи кубтун кыры 2 дециметр. Экөөнүн тең же сантиметрге же дециметрге айландырып алып, эки кубтун көлөмүн таап, салыштырып коесуңар. Эми, урматтуу окуучулар, сабакты даярданып бүткөнүңөрдөн кийин эс алганыңарда төмөнкү кыргыз макалдарын таап койгула. Бул да силерге тапшырма. Рахмат балдар, көңүл бурганыңарга. Оорубагыла, эсен болгула. Болуптур, көрүшкөнчө.